Ар бир доордун өзүнө жараша өрнөктүү инсандары болот. Мына ошол чыгаан инсандар катарында башкалардан оочолонуп өлүмдөн жалтанбаган, жүрөгүндө өлкөмдүн тынчтыгы үчүн деген сезимди түнөткөн, мезгилдин түрдүү кыйынчылыктарына моюн сунбай өз милдетин татыктуу өтөгөн чыгаан азаматтар чанда кездешет. Алардын бири мекенди кандай сүйүп, ага ак тилден кызмат өтөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн инсан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкери, милициянын полковниги Касым Кадыров. Кадыров Касым Жолдошович 1960 жылы 5 февралда Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Озгор айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы Ордолуу Ош шаарында өтүп, 1-класстан 8-класска чейин номер 58 Ак Бура орто мектебинен, ал эми 9-10 класстарда Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы орто мектебинен билим алган. Мектепти аяктаган соң 1978-1982 жылдары Ош гуманитардык педагогикалык институтуна тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Билими боюнча жогорку юрист, эксперт. Кыргыз милициясынын келечеги үчүн жан өрөгөн кызматкер Касым Кадыров 1982-84 жылдары Түркмөнстандын Чорчоо шаарында Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Ал эмгек жолунда агартуучулук тармагында да өзүн сынап, 1984 жылдан 92 жылга чейин Ош шаарындагы учурдагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде баштапкы аскердик окутуучу болуп эмгектенген. Мен Кадыров Касым Жолдошовичти 90 жылдан бери тааныйм. Ошол мезгилдерде бул сайыз мезгили болчу. Аскерге даярдык, ал убакта военрук деген аталык менен аталып жүргөн. Ошол мезгилден жакшы билем. Ошол мезгилден эле патриот, аскердик эрежени жакшы билген, адис катары тааныйм. Ошол жылдардан бери кийин өзүнүн окуусун улантты. Анда мен куратор болчумун, юридик адистигин бүтүрүп, укуктан адистигин, анан ички иштер бөлүмүнө кеткен. Как адам катары чыгармачыл, өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы адамдардын бири болчу. Мен как кесиптеш катары бул адамды кесипкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн намысын коргогон кыргыздын жакшы атуулдары бири деп эсептейм. Ал окуу жайда өзүнүн жүрүм туруму, ишке болгон жоопкерчилиги менен зор кадыр-баркка ээ болгон. Кесиптештери агайды ишине так, көөдөнү таза, адамдык асыл сапаттардын уюткусу эле деп эскеришет. Мен ушул өзүнүн мүнөзү, ушул жүрүш турушу дагы биздин жаш мугалимдер үчүн аябагандай чоң сабак болду деп эсептеймин. Бул биринчиден. Экинчиден, биз мына ушул 10 жыл арасында өзүнүн ишинде устат катары өзүнө шакирттерди даярдап кеткендиги бизде аябагандай, эмне десем болот, мындай байкадык да биз. Себеби бул ар бир сабагында келгиле балдар, мен мына бул маалымат таап келдим, ушуну ушул жерге кошойлу, келгиле балдар, мына буну программаны чогуу түзөлү деп бирге түзөт болду. Жада калса сабагына дагы киргизет болчу. Балдар, мен сабагыма киргиле, жардам берейин мен деп туруп, сабагына дагы киргизип, любой иш чарада ушул биздеги 2 мугалим бар аскерге чейинки даярдыкты өтүүдө. Эркинбаев Садык агайыбыз менен Мукадам уулу Рахман агайыбыз. Мына ушул экөөнү жетелеп жүрүп, ушунчалык даярдап койгон экен. Ушуга биз аябагандай ыраазы болобуз да. Мунун эмгеги ар дайым биз менен түбөлүктүү болот деп ойлоймун. Ал эми 1992 жылы Касым Жолдошович Ош шаардык аткаруу комитетинин жана партиянын жолдомосу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош облустук ички иштер башкармалыгына ишке орношкон. 2003 жылдан 2015 жылга чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ар кандай түрдүү кызматтарында иштеген. Андан соң Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жобосуна ылайык жаш курагы боюнча ардактуу эс алууга чыгып, 2017 жылдан баштап өмүрүнүн аягына чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүндө ага тескөөчү жана ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, эл кызматында эмгектенген.
Каарманыбызды жумушунан сырткары обончу катары дагы таанысак болот. Касым Кадыров акындардын түрдүү ырларына обон жаратып, шаардык, облустук, маданий иш-чараларда даталуу күндөрдө милициянын эмгегин даңазалоо менен бирге обондуу ырларды да аткарып жүргөн. Анын Ош маршы, Аскер маршы, милиция маршы, Ош вальси жана Бол сүйүү эски болбойт, жаңы болбойт аттуу обондуу чыгармалары бүгүнкү күндө да ички иштер бөлүмдөрүндө, аскердик парадтарда, орто жана жогорку окуу жайларда, Кыргыз телерадио фондусунда аткарылып жүрөт. Милициянын полковниги Касым Кадыров 1989 жылдан бери Маданият музыка ишмерлер союзунун мүчөсү болуп, бир нече конкурстардын лауреат дипломаты аталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасында өткөрүлгөн Кыргыз милициясына, улуу атамекендик согушка, Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган телеконкурстарга активдүү катышып, баалуу сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланган. 2006 жылы ал Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин буйругу менен Маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланган. Жумуш менен талантты айкалыштыра билген Касым Кадыров үй-бүлөдө да сүйүктүү жолдош, мээримдүү ата боло алган. Жубайы Тиллакан Батырова менен 4 уул 1 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүшкөн. Учурда уулу Семетей Жолдошов да ата жолун жолдоп, атамекенге ак кызмат өтөөнүн үстүндө эмгектенип келет. Атамды азыр таныган адамдан сурасаң, честный адам, таза тыккан жүргөн адам деп айтат. Ошол ата кесип болуп, үй-бүлөдөн мен ошо атам жолун улантып, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөө кызматында иштеп жатам. Калган 2 агам бар, 1 иним бар, 1 карындашым бар. Алар ошо өздөрүнүн кесиптери боюнча иштеп келишет мүмкүндө. Касым Кадыров 2024 жылдын август айында катуу оорудан улам көз жумган. Өмүр безден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи, калкы арткан жүктү чаалыкпай көтөрүп, кара жанын карч уруп иштеген, ысымына чаң жугузбаган, өлкөнүн кызыкчылыгын биринчи орунга койгон, тартипти туу туткан Касым Кадыров сыяктуу асыл адамдардын ысымдары кылымдар бою жашай берет.